Медер мырзанын айтканына толугу менен кошулам. Урматтуу төрайым, урматтуу чакырылгандар. Мына аптекаларда ачык эле сатып атат. Көзгө тамчылаткан бир наркотик чыгыптыр. Аны рецепт менен кыласыңарбы Минздрав. Муну бир иретке келтириш керек да. Ооба деп эле отурабыз, уже канчадан бери какшап атабыз. Балдар алып алып көзүнө куюп алып, уже ошого көнүп кетип баратат дейт. Эми аптекаларга сатпа деп кое албайбыз да, себеби ал мыйзам чегинде сатып атышат. Но аны акырын бир рецепт кылып, же бир тыюу салып, бир жолго алып келишибиз керек да. Ким жооп берет? Рахмат, урматтуу Балазарлыкович. Сызган көйгөй азыр кезде жаңы ошо синтетика наркотиктер чыккан көйгөйлөр бар. Азыр Медер Кубанович айткан боюнча дагы биз өзүнүн иште жүргүзүп жатабыз. Биздин атайын бул ишти аткаруу боюнча, контролдоо боюнча биздин башкармалыктар бар. Аптекалар боюнча, урматтуу депутаттар, сиздер дагы көргөзгөн факттар боюнча биз бар далилдеп, алардан керектүү адамдарды жоопко тартып жатабыз. Саламаттык сактоо министри менен чогуу бир канча деген рейдтерди өткөрүп, азыркы кезде ошо аптекада саткан кызматкерлерди дагы жоопко тартып, сатып алгандардын арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнөн бул көйгөй өсүп баратат дегенден алыспыз. Азыркы кезде тийиштүү жумуштарды алып барып атабыз. Рахмат. Урматтуу төрайым, урматтуу чакырылгандар, Ички иштер министрлиги, мына Генеральный прокуратурадан, наркотика отделдерден отурасыңар, мына Минздрав отурасыңар. Муну тез аранын ичинде бир чечимге өкмөттүн позициясын күтөбүз. Алмазбек Акунжанович. Синтетикалык наркотиктер жана көзгө тамчылаткан дарылар боюнча өкмөттүн позициясын тез аранын ичинде күтөбүз. Кандай кыласыңар? Рецепт менен кыласыңарбы? Аптекаларды жазалайсыңарбы? Же тыюу саласыңарбы? Бир чечимге келбесек, бир улутту, бир муунду жоготобуз да жакында. Биз келечекте кылмыштуулук менен азыр күрөшөбүз деп атабыз. Биз кылмышкерлерди азыртадан даярдап салып берип атпайбызбы? Сиздерден кылып аткан иштериңер алкышка татырлык. Бирок муну тез аранын ичинде мындай системалуу түрдө, систематический бир иретке салышыбыз керек да.